А нейтральный болгон жерде любой время ким күчтүү болсо тартып алганга укугу бар. Достук айылы. Ошол тоскоолдук болуп турган. Жолдордун тосуп. Экинчиси Ходжала, Аксай, Варух деген участок, ошол жолдун участогу бизге караштуу дагы именно ошол тоскоолдук турган. Эки тоскоол болгон да. Азыр эми бул келишим боюнча достук айылыны тажиктер бекеринен толугу менен бизге бергиле деп талап койгон эмес. Толугу менен биз ага макул болуп, ал тоскоолдукту алып коюп атабыз. Биз үчүн село достук эң стратегиялык мааниси ошол коридорго жол бербей турганы. Андан тышкары ошол жерде чек араны ошол жерде жашап аткан эл коргоп турганы болчу. Ал эми жанагы экинчи тоскоолдук болгон Ходжала, Аксай, Варух участок жолуну аны кантип качып кетип ататтар алардан. Алар ошонун түздөн түз коридор алып ошол жолдон качыш үчүн булар дача Капчыгай жолун сурап ататтар. Ошону анан кийин нейтральный кылып ататтар. Нейтральный кылганда дагы ошол не только жол нейтральный эмес. Ошол жолдун астындагы жолдун бияга 15 метр, жолдун өзү 10 метр, мындайча айтканда 40 метр шириной жердин асты дагы нейтральный болуп эсептелип калып атат. А нейтральный деген бул эмне деген? Бул сеники да эмес, меники да эмес деген. Эгер, например, жолдун өзүн эле нейтральный кылганда, а жер өзү биздин жакта Кыргызстандын эсебинде калганда башкача болмок.